Assalamu alaikum. Бүгүн биз сабагыбызда тетир илмектерди токуганды үйрөнөбүз. Мен алдын ала 20 чынжыр алып алдым. Сиздер дагы өз алдыңыздарча алып аласыздар. Мен аны кандай алуу керек экендигин өткөнкү сабакта көргөзүп бергем. Биринчи катарды токуганды баштайбыз. Биз биринчи катарыбызды жалаң тетир илмектер менен токуйбуз. Биринчи илмекти жөн гана илип өткөрүп алабыз. Жипти өзүбүз жака каратып сөмөйүбүзгө илип алабыз. Спицаны болсо чынжырыбыздын ортосунан өткөрүп, ал спицанын учуна илмек илип, аны биз кайра бошотуп алуубуз керек болот. Ушундай кылып тетири илмектерди токуп алабыз. Мен сиздерге сүйлөбөсөм дагы видеодон сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биринчи катардын акырына чейин ушул тетири илмектер менен токуп чыгабыз. Азыр биз биринчи катарыбызды тетир илмектерди токуп, андан кийин экинчи катарыбызды оң илмектер менен токуйбуз. Ошондо оң жактагы илмектер жалаң оң жакта, тетир илмектер жалаң тетири жакта болуп чыгат. Эң акыркы жипти биз буну дагы тетири кылып токуйбуз. Биринчи катарды токуп бүтүрдүк. Эми экинчи катарыбызды жалаң гана оң илмектер менен токуп чыгабыз. Биз аны мурдагы сабагыбызда үйрөнгөнбүз. Эми аны кайталайбыз. Биринчи илмегибизди илип алабыз. Ал токулбайт деп айтканбыз. Эми мурдагы сабакта биз башкача токуганбыз. Эми биз азыр буну ушундай көрүнүштө токуйбуз. Анткени биз оң жана тетири кылып аралаш токуганыбызда ушундай көрүнүштө токуганга туура келет. Ал эми жалаң гана оң токуганыбызда мурдагы сабакта токугандай кылып токушубуз керек болот. Мынакей достор, жалаң гана оң илмектер менен токуп, эң акыркы илмегибизди гана тетир илмек кылып токуйбуз. Эң акыркы жипке жетип келдик. Эми аны тетири кылып токуйбуз. Эми биз 3-катарды токуганды баштайбыз. 3-катарыбызды жалаң гана тетир илмектер менен токуйбуз. Биринчи илмекти жөн гана илип алабыз. Ал
токулбайт. Эми тетир илмектерди илгенди баштайбыз. Үчүнчү катарыбыздын аягына чейин биз илмектерибизди тетир илмектери менен токуйбуз. Мынакей мен аягына чейин тетир илмектери менен токуп чыктым. Эми биз төртүнчү катарыбызды оң илмектери менен токуйбуз. Биринчи илмек токулбайт. Эми калган илмектерибизди оң кылып токуп баштайбыз. Бул катар аягына чейин оң илмектер менен токулат. Мен аягына чейин токуп чыктым. Эми сиздер колуңуздары көнгү чейин ушундай көрүнүштү кайталап, ушул процессти кайталап токуп чыксаңыздар болот. Мен бир нече катар токуп чыктым. Бул тетир илмектерден токулган жагы ушундай көрүнүштө болду. Ал эми бунун арка жагы болсо оң илмектерден токулган. Эгер менин каналым сиздерге жаккан болсо, анда видеолорумду өткөрүп жибербеш үчүн каналыма катталыңыздар, коңгурочону басып коюңуздар жана видеолорума лайк басып, жакшы ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Мындан ары менен жаңы видеолорду күтүңүздөр.